Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен. Кол жазмадай тизилтип алып артына. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы эже. Азаматтар, балдар, манайларыңар жакшыбы? Сонунбу? Ай азаматтар, балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз кеп өстүрүү сабагы, ал эми темабыз жаз иштери, адамдардын жаз мезгилинде иштеши. Демек биз бүгүн балдар жазгы иштер жөнүндө баарлашабыз, Балдар, биз өткөн сабакта эмне жөнүндө сүйлөштүк эле? Кана ким айтып коет? Биз болсо жаз мезгилин Нооруз майрамы жөнүндө сүйлөшкөн экенбиз, балдар? Азаматтар, анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү жаңы тема жаз иштери, адамдардын жаз мезгилинде иштеши. Балдар, бир жылда канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Карагылачы, бир жылда 4 мезгил бар. Кана баарыбыз биргеликте атап коелу. Жаз, жай, күз, кыш. Көрдүңөрбү балдар? Бир жылда 4 мезгил бар экен. Биз бүгүн жаз мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаз мезгилинде балдар бак тарактар бүчүр байлап, гүл ачат, балдар. Айлана чөйрөдө өзгөрүүлөр болот. Анда эмесе балдар, мен силерге жаз мезгили жөнүндө атайын видео сабак даярдагам. Силер баарыңар биргеликте видео сабакка көңүл бургула. Анда эмесе балдар, видео сабакка көңүл бургула. Балдар, бир жылда 4 мезгил бар. Алар жаз мезгили, андан кийин жай мезгили балдар, анан берекелүү күз мезгили, андан соң балдар силер жакшы көргөн кыш мезгили. Мына балдар, бир жылда 4 мезгил бар экен. Ушул 4 мезгилдин ар биринде 3 ай бар. Мисалы, жаз айлары март, апрель, май, жай айлары июнь, июль, август, ал эми күз айлары сентябрь, октябрь, ноябрь, ал эми кыш айлары болсо балдар декабрь, январь, февраль. Биз бүгүн балдар жаз мезгили жана жазгы иштер жөнүндө жылдын эң кооз жана жандуу мезгили. Кыштан кийин табият толгонуп, айлана чөйрө жашылданып, күн жылып, бак тарактар бүчүр байлап гүл ачат, карлар эрип, суулар көбөйөт. Ал эми балдар аба ырайында да өзгөрүүлөр болуп турат. Бирде күн жылып, кайра эле бат-баттан жамгыр жаайт. Балдар, жамгырдан кийин асманда күн желеси пайда болот. Ал эми балдар жазында келген канаттуулар да учуп келе башташат. Алардын ар бирине балдар аябай сонун уя жасап берүү керек. Аны мына ушинтип дарактарга илип коюу керек. Балдар, жаз мезгилиндеги дагы жазгы иштер жөнүндө айтып берейинби? Жазында бардык адамдар айлана чөйрөсүн шыпырып, короолорун тазалашат. Балдар, жазгы иштердин дагы бири бул жер айдоо. Жерлерди мына ушундай жер айдоочу трактор менен айдап, ар кандай дан азыктарын эгишет. Ал эми балдар, анан да түрлүү көчөттөрдү, гүлдөрдү, бак тарактардын түрлөрүн тегишет. Аларга болсо суу куюп карашат. Балдар, дарактарды акиташ менен актап коюшат. Балдар, видео сабак жактыбы силерге? Азаматтар. Балдарым, чарчадыңарбы? Келгиле, анда эмесе ордубуздан туруп, баарыбыз биргеликте эс алуу көнүгүүсүн жасап алалы. Бакчага биз барабыз, күрөк алып казабыз, чакага суу толтуруп, гүлгө сууну куябыз. Ай азаматтар, кана эмесе балдар, өз ордубузга олтуруп алабыз. Балдар, биз бүгүн жаз мезгили жана жаз мезгилиндеги жасалуучу иштер жөнүндө сүйлөштүк, балдар. Анда эмесе балдар, биз азыр жаз мезгилинде жер айдоо үчүн бизге эмне керек болот?
Мына ушундай трактор керек болот, балдар? Карагылачы, бул эмне экен? Трактор. Бул биз азыр мына ушул жерибизди трактор менен айдап, жерди эгинге даярдайбыз. Кана эмесе, балдардан, уул балдарыбыздан чыгып койсунчу. Ай азаматтарым. Кана? Жерди айдайбыз. Бул кана жылдырып. Айдайбыз, дагы эгинге даярдайбыз. Ал үчүн бизге мына ушундай трактор керек, балдар. Жаз мезгилинде керектүү шаймандар менен биз жерди даярдайбыз. Кана? Даярдагыла. Сен буну карма. Сен буну карма. Ушинтип кичине даярдайбыз. Балдар, анда эмесе, мына биздин айдалган жерибиз даяр болду. Эми, балдар, биз тала жумуштарын жасаганда колубузга мына ушундай колкап кийип алып жасасак жакшы болот. Анда эмесе мен айдалган жерибизге жөөк тартышты силерге көрсөтүп берейин. Андан соң биз жемиштерибизди эгип алабыз. Көңүл буруп карап турабыз, балдарым. Мына ушундай кылып жөөк даярдайбыз. Үйдө аталарыбыз, апаларыбыз, байкелерибиз тала жумуштарында ушинтип картошка, пияз, сабиз жана башка жемиштерди мына ушинтип талада жөөктөрдү даярдап эгишет. Карап тургула. Мына балдар, биздин жөөк дагы даяр болуп калды. Эми биз мына ушул картошка жана пияздарыбызды эгип алабыз. Мына балдар, үйдө ата-энелерибиз пияз эккенде мына ушундай жашыл болуп өнүп калган пияздарды эгет, балдар. Карагыла. Мен силерге көрсөтүп берейин. Андан соң силер өзүңөр эгесиңер. Мына эккендей мына ушинтип коебуз, балдар. Көрдүңөрбү? Эми кийинкисине көңүл бургула. Мына балдар, биздин кийинки пиязыбызды да эгип алдык. Ал эми биз балдар экинчи жөөккө эмне эгебиз? Картошка эгебиз. Балдар, картошканы кандай эгишти билесиңерби? Картошканы мына ушинтип эле жөөккө таштап кетет. Аралыгын мына ушундай кылып калтырат, карагыла. Ушинтип коебуз дагы. Андан кийин балдар, бул картошканы эмне кылабыз билесиңерби? Эми биз буну көмүп чыгабыз. Карагыла. Мына көрдүңөрбү? Мына ушинтип топурак менен көмүп чыгабыз, балдар. Көрдүңөрбү? Мына. Карагылачы, балдар. Бул биздин картошкаларыбыз, пияздарыбызды эгип алдык. Мен биздин айдалган жерибизге жемиштерди эккенди көрсөтүп бердим. Эми силер эгип көргүлөчү кана, балдар. Эрлис пияз эгебиз. Алабыз. Ай азамат. Күрөк менен эрлис. Мейли колуң менен. Дагы. Мен эрлиске жардам берип коеюн, Азамат эрлис. Ой, азамат, колубуз менен басып коебуз катырып. Азамат, мынакей. Эрлис эгип болду. Азамат, кана эми кел, Жумабек. Сен кичине жылып тур. Кел, Жумабек, мына жерге. Бул картошканын жөөгү, Жумабек. Эми биз ушул жерге картошка эгебиз. Кана? Ал мынаяктан алабыз. Күрөк менен. Кана? Дагы таштайбыз, Жумабек. Болду. Мынакей. Колубузду кагабыз ушу жерге. Азаматтар, балдар, мынакей көрдүңөрбү? Айдалган жерди даярдап, ага жөөк тартып, мына ушундай жемиштерди эккенди дагы үйрөнүп алдык. Балдар,
мына биз жер жемиштерди мына ушундай даяр айдалган жерибизге эгип даярдап алдык. Эми балдар биз мына ушундай дарак көчөтүн дагы эккенди үйрөнүп алабыз. Негизи балдар бул көчөттөрдү талааларга, үйүбүздүн тегерегине, айлана чөйрөгө эксек болот. Бирок мен азыр силерге көрсөтүп берүү үчүн мына ушундай идишке эгип көрсөтүп берейин деп жатам. Кана балдар, көчөт эккенге эми кыздардан чыгып койсун, балдар. Арузат менен Фатима силерге көчөт эгип көрсөтүп берет. Арузат, сен бул жака. Арузат, өтүп ал. Кана бул көчөттү эккенде балдар, топуракты, жерди чукур кылып казабыз дагы, көчөттү коюп, кармап туруп, үстүн топурак менен көмүп коебуз. Кана Фатима, баштадык. Мен силерге жардам берип турайын, балдар. Мына көчөт эккенде, мына ушундай кылып жерди казабыз. Кана, сал Фатима. Мына ушундай кылып казабыз. Андан кийин көчөттү түз кармап, тамырын жакшы орноштуруп, ке кызым, сен сал. Топуракты салабыз. Фатима, кармап тур кызым. Көп-көптөн сал. Арузат. Сала бер, Арузат. Көп-көптөн сал кызым. Дагы сал. Мындай кылып ортосун басып турушубуз керек. Ошондо балдар тамыры жакшы орношот. Берип тур. Мына ушинтип топуракты балдар көп-көптөн салып коебуз, Ошондо биздин көчөтүбүз жакшы көктөйт, тамыры жакшы алат. Мына. Көрдүңөрбү балдар? Эми балдар, көчөт эккенден кийин эмне кылыш керек, балдар? Анан дагы эмне кылыш керек? Суу куюш керек, Кана, мына балдар, силер карма. Биз Фатима экөөбүз мына ушинтип көчөтүбүздү дагы эгип даяр кылып алдык. Көрдүңөрбү? Мына ушундай кылып көчөттөрдү эгип коебуз. Мына балдар, биз көчөтүбүздү дагы отургузуп алдык, балдар. Эми мына ушундай отургузулган дарактарды эмне кылышып коюшубуз керек? Жаз мезгилинде мына ушундай аки таштар менен актап коюшубуз керек. Анткени ар кандай курттардан, оорулардан сактайт, Кана буну актап койгонго ким чыгат? Кел анара. Кармайбыз. Мына ушинтип кармап, тамчылатпай, акырындык менен актап коебуз анара. Балдар, көрүп атасыңарбы? Мына көрдүңөрбү? Карма кызым. Мына өтө жогорусуна чыгарбайбыз. Ушинтип актап коебуз. Азаматтар, балдар, үйүңөрдө ата-энелериңер айлана чөйрөдөгү дарактарды мына ушинтип акиташ менен актап коебу? Карагыла, акиташ менен актап койгон дарактарды ар кандай курттардан сактайт, балдар. Карагыла, балдар, биз көчөттөрдү отургузуп, жана дарактарды акиташ менен актап алдык. Эми балдар, карагылачы, үйдө апаларыбыз мына ушундай гүл идишке гүлдөрдү отургузабы? Жаз мезгилинде гүлдөрдүн топурагын алмаштырат, жана көчөттөрдү көбөйтүп эгишет, Бул иштерди көбүнчө кыздар, апаларыбыз аткарат. Кана кыздардан бирөө чыгып аткарып коет. Мына ушундай гүл көчөттү эгип отургузабыз. Кел кызым, сен бул жагына өтүп ал, мен сага көрсөтүп берейин, Гүл эккенде кызым, кармап тур. Топуракты биринчи жумшартып алабыз. Кара, топуракты мынтип жумшартып алабыз да, ортосун ачып, эмне кылабыз? Гүлдү салабыз. Кармап тур. Эми кармап тур. Эми топуракты мына ушинтип топтоштуруп, анан ортосун басып коебуз. Эмне үчүн ортосун басып коебуз? Анткени гүлдүн тамыры жакшы алат. Мынакей, биз гүлүбүздү дагы отургузуп алдык. Мына балдар, биз ар кандай көчөттөрдү, жерлерди айдаганды үйрөнүп алдык, балдар. Алардын кандай даярдалышын дагы көрүп алдык. Анда эмесе балдар, эми биз борборлошуп иштейбиз. Бул борбор
кебестирүү борбору балдар. Мына ушундай көчөттөрдү эгишет. Ал эми балдар, экинчи борбор конструкциялоо борбору. Бул конструкциялоо борбору балдар. Карагыла, бул жерде дарак атайын даярдалган кичинекей гүлдөр бар. Азыр сыртта бардык бактарактар гүлдөп жатат, балдар. Мына ошол гүлдөп жаткан даракты жасайбыз. Бул жерде кичинекей гүлдөр бар. Мына кичинекей гүлдөр. Булар атайын липучкалар менен даярдалган. Мына ушул даракты кичинекей гүлдөр менен кооздоп жасайбыз, балдар. Бул сага, кызым. Бул сага, Альфия. Ал эми бул Аруке кызга. Бул Айлин кызыма. Мына ушундай кичинекей гүлдөр менен атайын липучка менен даярдалган, балдар. Силер ушул мына карагыла. Мына ушул даракты кичинекей гүлдөр менен кооздоп жасайсыңар. Азыркы дарактын көрүнүшүн жасап бересиңер, балдар. Балдар, экинчи борбор бул конструкциялоо борбору. Карагыла, бул жерде атайын жерге окшотуп мен силерге жөөк даярдап бергенмин. Ушул жөөктөргө мына ушундай жемиштерди акырындык менен эгип чыгабыз. Буларды үйдө ата-энелерибиз эккенин көргөнсүңөрбү? Көчөттөрдү отургузганды. Буларды отургузганда, балдар, ирети менен, мисал, биринчи пияздан кийин сабиз эгип койбойбуз. Пиязды өзүнчө бир катарга эгебиз, андан кийин сабизди өзүнчө бир катарга эгип чыгабыз. Макулбу, балдар? Осмон менен Жумабек экөөңөр жасайсыңар. Андан кийин Арузат менен Аксамай. Силер экөөңөргө бул Анарага, бул экөөңөргө ортодо көчөттөрдү карап жасайсыңар. Бул карагыз силерге. Эми, балдар, бул жерде атайын даярдалган сүрөттөр бар. Карагылачы, мынакей. Мен силерди мына ушундайларды беремин. Ушуларды катары менен, балдар, карагыла. Мисалы, пияздын жанына сабизди эгип койсок болобу? Жок. Аны ирети менен биринчи жөөккө сабизди, экинчи жөөккө пиязды же чеснокту эгип чыгабыз, балдар, сарымсак. Карагыла, бул жерде картошкалар дагы бар, кызылча. Барыбыз карап, бирден алып эгебиз. Түшүндүңөрбү, балдар? Кандай кылып эгишти билип алдыңарбы, балдар? Азаматтар, анда эмесе баштадык. Азаматтар, жасап жатасыңарбы, кыздарым? Азаматтарым, менин кыздарым эстүү. Гүлдөрдү түшүрбөйбүз, кыздар. Кана, балдарым? Көчөттөрдү отургузуп атабызбы? Сабизди мындай кылып эгип коебуз. Андан кийинки катарда пияз. Жатат. Сиздерди отургузуп жатат. Азамат. Кимге гүл жетпей калды? Мага. Мынакей. Кыздарым, жасап атасыңарбы? Кимге жардам берейин? Аруке кызым бүтүптүр, мынакей. Балдар. Коюп турабыз, Бану. Азаматтар. Аделя. Кыздарым, жасадыңарбы? Бүттүңөрбү, кыздар? Ана Фатима. Ана кыздарым, бүттүңөрбү? Кыздар, балдар, карагылачы. Мына биздин Аруке кызыбыз азыркы дарактын көрүнүшүн аябай сонун кылып гүлдөр менен кооздоп жасаптыр, балдар. Биринчи Аруке кызыбыз бүттү. Азаматсың, Аруке. Ушул
Карагылачы балдар. Балдар, карагылачы. Эрлис менен Фатима биринчилерден болуп, жөөккө жемиштерди эгип болушту. Балдар, карагылачы. Бир катарына сабиз, ал эми экинчи жөөккө пияз эгип коюшуптур. Акзыйнат менен Умар дагы Азаматсыңар. Балдар, карагылачы. Арузат менен Аксамай дагы аябай сонун кылып жайгаштырышыптыр. Бирок картошканы кийинки жөөккө эгебиз, Арузат. Балдар, биз борборлошуп иштеп алдык, балдар. Силер топтордо аябай сонун иштедиңер. Эми биз оюн ойноп алабыз. Оюндун аты, балдар, жазгы иштерди тап оюну. Мен ар кандай иштерди айтамын, ар кандай оюндарды айтамын. Эгерде жаз мезгилине жазгы иштерге тиешелүү болсо, силер кыймыл аракет менен аткарып бересиңер. Ал эми тиешеси жок болсо, силер тынч отуруп каласыңар. Макулбу, балдарым? Азаматтар, анда эмесе баштадык. Жер казабыз. Азаматтар, кар атышып ойнойбуз. Дан себебиз. Чана тебебиз. Суу куябыз. Гүл жыттайбыз. Күнгө жылынабыз. Азаматтар, силер балдар жазгы иштер жөнүндө түшүнүпсүңөр, Оюнга аябай жакшы катыштыңар. Баарыңар азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы силерге? Жаз мезгилинде кандай жумуштарды аткарат экенбиз, балдар? Кандай экен? Кана атап өтөлүчү? Жер айдайбыз. Жер айдоо үчүн бизге эмне керек болот экен? Трактор керек болот экен, Азаматсыңар, балдар. Жазгы иштерди үйдө аталарыбыз, апаларыбыз жасашат, балдар. Жер казышат, ар кандай көчөттөрдү эгишет. Силер ошондо ата-энеңерге жардам бергиле, макулбу? Азаматсыңар, баарыңар бүгүнкү сабакка абдан жакшы катыштыңар. Мен азыр силерди мына ушундай сонун быйтыкчалар менен баалайм. Бирден алабыз. Элмирбек азаматсын, Умар дагы, Анара дагы сонун катышты. Рамис, андан кийин Фатима дагы бүгүнкү сабакка абдан жакшы катышты. Бану дагы. Кана, кыздарым, баарыңарга мен аябай сонун быйтыкчаларды беремин. Силерге үйгө тапшырма, балдар. Үйгө барып, ата-энеңерге мына ушундай көчөттөрдү, жемиштерди эккенге жардам бергиле, макулбу? Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен. Кол жазмадай тизилтип алып артына